Туғандар, ассаламу алейкум. Видеонun башында 1 минут вақтыңыздарды алам. Бүгін біз GG Авто запчастындабыз. Бұл жерде ең елі арзан жана доставкасы менен қанша сом каналынан келдік десеңіздер 5% еще скидкасы менен. Жүріңіздер анда. Складтың içine кирип келгенде эле, могул экинчи этажда операторлор отурат. Бүт бардык звонокторго кандай запчасттар бар, кандай жок, бүт бардыгын сиздерге айтып бермекчи тугандар. А бул жагында болсо склад өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Бул жерде миңдеген запчасттын түрү менен тугандар. Китайский дейсиздерби, корейский дейсиздерби, кыскасы бүт бардыгын табасыздар. Бул жерден даже машинелерди нолдон баштап собирать этип кетсе да болот экен. Буюрса, меске запчастты алып, өздөрүнүн сервиси да бар экен. Ошол жака алып барып, койдуруп көрсөткөн дагы аракет кылам тугандар. Анда эгерде канча сом каналынан келдик, ошол каналдан көрдүк дей турган болсоңуздар, 5% скидкасы менен. Дагы кошумчалай кетчү нерсе тугандар, эгерде 12 миңге чейин эгерде бул жерден покупка кыла турган болсоңуздар, доставкасы платный, 12 миңден аша турган болсо Москва ичи доставкасы бесплатный болот тугандар. Региондорго дагы каралыптыр доставкалар, ошол көрсөтүлгөн телефон номерлерге чалып толук маалыматты ала бересиздер тугандар. Ушундай, кеттик анда видеону дальше уланталы. Бүгүн буйрса көп жакшы жаңылыктар бар, жакшыраак эмес дагы бар. Буйрса бүгүн күнгө жума болуп калды. Дагы бир жакшы зарабат кылып, сонун жаңылыктар менен силер менен бөлүшмөкчүмүн. Мен бүгүн колумда мындай Osmo Pocket деген камера тугандар. Бүгүн көрөбүз бул менен кандай тартат болду экен. Посмотрим, уже батарейкасы отурайын деп коюшат. Так, сонун жаңылыктар бар тугандар. Терминал D ишке түштү дейт. Буюрса 1 июндан баштап уже иштеп баштайт дейт. Международный болтабы, же кандай болуп атат, кыскасы ал жөнүндө толук маалымат жок. Баргандар барып атса керек ушечи. Буга чейин момундай камера колдонуп келгем. Мындай эле колдоном. Дальше бул өтө удобный. Звугу да жакшы жазат. Osmo Pocket болсо, Osmo Pocket деле неплохо. Так. Сенсорный. Мындагы камерасы бер жакта карайт экен. Вот так вот. Широкоугольный бир аз чемберкеге караганда азыраак болот экен. Чисто тестке алдым бүгүн чоң тугандар, эгерде мындай жакшы болуп калса, буюрса дальнейший ушу менен тартканы жакшы экен. Стабилизациясы өзү менен мунун аркасына бир темир жармаштырып коюп туруп эле, тарс этип эмне коюп койсом, камераны монда алып туруп эле. Жок, мына мондай кылып алып туруп эле, жармаштырып койсом, ушул жерден сүйлөй берсем, менимче болот окшойт. Ушундай тугандар. Азыр машинени жуудуруп тазалатып келдим. Сууларды алып алып, как обычно, иштеп көрөбүз. Заодно камераны сынап көрөбүз, заодно ишти көрөбүз кандай болот экен. Погоданы көрөбүз. Эшикте 2 күндөн бери жамгыр жауып эле, бирок пухтар аябай жатат да. Пух учуп эле машинени жуудурсаң, жуудурбасаң деле кечке эле шалтактай берип элечи. Так, мен кондерди жаап коеюн. Машинем ысып кетти. Кечээ күнү билесиңер, өзү 3-4 күндө бир эле жумушка чыгып атам. Ошентсе да бир чыксам, кол басыптыр, низкий оценка коюптур. Жанагы химки жактан бир заказ алып келатканда, асфальтты кесип койгон экен эле. Знак жок, эч нерсе жок, караңгы жер. Жанагы жерден катып өтүп кетип эле даңк деп ошондон коюшту окшойт дейм. Андан мурун болсо бир лежачий полицейскийге мындай пешеходко лежачий полицейский кылып койдум. Монда вообще көрүнбөйт экен, знак жок. Ал жерде караңгы жер экен, учуп кетип атып эле момундай трамплинден секиргендей болуп, 2 жолу ошолорго жаман болдум. Алар деле мас эле, өткөн видеодо көргөнсүңөр. Химки жактан алып кетип аткан видеодо тургандар. Ошентип низкий оценка алыпмын тургандар. Ошого немеге өтөйүн дегеним ошол круизгечи. Круиздин водительдери более адекватный. Башыңды оорубайт, водитель менен вообще иши да болбойт круиздин водительдеричи. Өткөнкү көргөн V-классты көрдүңөр эле, почти скидка кылып беребиз, ана мына деп аткан. Анан кийин 8 миллион 300 деп аткан. Анан комиссионный, анан андай мындай деп атып эле, айландырып берип келип 9 миллионго такып койсо. Анан 5 жылга эсептетсек, почти 16 миллион болсо, 16 миллион эми элестеткиле, ал 260-270 миңден айына иштеш керек болот экен, 5 жыл еще. Анан кийин койгула дедим, чөтө силер машинени бир айдап көрүп неме кылсам, мындай болгондо эшиктерди да кылдырап атты. 88 миң эле жүргөн машина экен, сөрөнүн эшигинен бир удар болгон экен эле, чөтө бир нерсеси кетип окшойт.
Анан кийин мына вояк айдаган вообще биздин жигиттер жокпу. Деги эле кандай тарифте иштеп атат? Кээ бирлер айтат бизнес дейт, кээ бирлер круиз дейт, кээ бирлер премиум дейт. Вообще, короче, непонятно болуп атат. Эгерде вояк круизге жүрө турган болсо, 6-7 миллионго вояктын жаңысынан эле алып алып эле круизде таксовать этейин деген туугандар. Эгерде билгендер болсо жазып койгула сураныч, кайсы тарифте иштеп атат, именно по факту. Кааласаңыздар мен инстаграмга болбосо WhatsApp номеримде ютубта жазылуу, ошол номерге чалып жазып айтып койсоңор деле болот туугандар. Азыр ошо 2-3 варианттарды көрүп атабыз. Бир-эки V класс, бир вояк, эгерде вояк болбосо вояктан, болбосо V класс алып, бул машинени кутулуп элекмин. Просто буну арендага берип коюп, өзүм круизде иштейин деп атам. Дагы бир себеби билесиңер, жакында үйдө 5-өөбүз болобуз. Келинчегим турайын калган. 5 адам болуп уже бул машинеге батпай калабыз. Нарак берак баш кыйын болуп калат. Ошо буну арендага берип туруп эле круизде өзүм айдай берет элем туугандар. Ошондой көп сүйлөбөй кеттик анда супуларды алып алып туруп ишти баштайлы туугандар. Дальше Osmo Pocket, DJI Osmo Pocket. Бул биринчи поколениясы. Видеону ушуга тартып көрөбүз. Конечно, ну широкоугольный бир аз азыраак. Ну, посмотрим, качествосы кандай болот, звугу кандай болот. Бунун аркасында магнит да жармашпайт экен туугандар. Бүгүн көрөйүн. Эми жанагы мен сразу нар жак бер жакка мондагы тарта калайын десең, кичине баш айланып, бир аз баш айланып калып атат да. Мен сразу жана айлантып, тыйын-пыйындарын көргөзүп, нар жак бер жак кылганычы. Буну бир жерге коюп коюп, только мондагы телефонду монда алып көргөзүшүм керек экен да. А так көрөбүз, качество звук, нар жак бер жак. Азыр зарядка сайып көрөйүн. Биринчи серия заказдарды көргөзүп, нар жак бер жактарды көргөзөм анан кийин. Качествосын билбейм. Экрандан вроде не очень окшоп атат, посмотрим. Анда эмесе бисмилла деп туруп заказды коебуз. Рейтингим 4.91 болуп калыптыр жолку өзүм. Мынакей жумасына бир эле жол ишке чыгып атам өзү. Убакыт деле болбой атат иштегенчи. Приоритет 8 болуп калды. Бонус бериптир. Бонусун аз көрөбүз. 90 заказга 17 миң дейт. 30 заказ кылсак 5 миң берет экен. Пробка катуу болуп кете электе, нар жак бер жактан кичине иштеди кылып алыш керек. Кечинде пробка башталат анан кийин. Так. Долгая поездка дейт. Скоросеткинен бертип 1.34 коэффициент менен 44 километрге 1,5 саат. Жарым жолда адресин өзгөрттү эле, дальше барбайм деп калды. 1 саат 14 мүнөт жүрдүм. Канчага жаап коет эми? 4347 рубльге жааптыр. Көрүнүп атабыз силерге. Чөтө монун экранын карап. Берки да уверен эле да. Широкоугольный болгон үчүнчү. Так, коммунарка жакка келип калдым. Туугандар, видеонун ортосунда жакшы бир жаңылык менен бөлүшө кетсем. Эгерде кимдир бирөө арендага частный лицо издеп аткан болсоңуздар, туугандар, пожалуйста, мынакей могул жерге телефон номерин, адресин жазып коем. Бир орус мага чалды, Нургазы 7-8дей машина бар дейт, 5дей комфорт, 1-3-4дей комфорт плюс бар экен туугандар. Арендаларын, башкаларын толук маалыматты чалып билсеңиздер болот. 5 миң депозит бар экен. Алдагы накопительный туугандар, биринчи барганда эч кандай акча бербейсиңер. Андан сырткары каалаган паркингиңиздерде иштей берсеңиздер болот. Кааласаңыздар парковый самозанятый, кааласаңыздар самозанятый, кааласаңыздар биздин парк уланып алып иштесеңиздер болот экен туугандар. Частныйлар эмнеси жакшы туугандар? Путевой листтерди бир айга алып алып, жанагынтип ар жумада барып осмотрдан өт деген проблема жок. Ошон үчүн частный машинелер, частный ошондой лицолор ошол жагы жакшы туугандар. Мынакей телефон, номер, адреси могул жерде. Чалып сүйлөшөрүздөр. Кеттик, видеону дальше уланталы. Азыр эми ушул жерден бир жерге коюп туруп, жакшы бир жерге парковкалап туруп, неме кылыш керек болду. Домойду жагышым керек сразу. Коммунаркадан заказ түштү, центрге детский кресло менен. Так. 1 саат 2 мүнөт көргөзүп атат, 38 километр. Кайра эле үй жакка бериптир. Метро Соколго. Бүгүн 22 градус ысып атат. Балыстыктарды тагып бүгүн как положено чыктым. Кичине жүдөп чыгып калсаң эле байлар адам катары көрбөйт, бизде мына башкача карап, чекелер тырышыпчы. Экинчи заказ. Карагыла, 3,5 миң рубль болду. Обратно Соколго келип калдым. Как раз курсак ачып кетти эле, барып келгичечи. Эки заказ менен канча болду ошондо?
2 zakaz менен 5,5 мың. Вот, 2 заказ 5,5 мың рубль. Так, домойда өчүрүп туруп неден кичине шашлык жегим келип кетти. Ушу иске чыксаң эле курсаң ачып кетет. Daha bir zakaz alıp geldim. 1202 rubl oldu. Damoydu koyup aeroport жаққа көздеп баратам. Елки, молжеде авария болыпту да, елки. Ошого Шереметова өрттөнүп күйүп атат окшойт да. Платка менен кетип калыш керек окшойт деп калдым. Шеки молжеден барып туруп, мол жака чыгып туруп, азыр тем более молжеде авария болгон болсо өчпөйт Шереметовачы. Так, кеттик тугандар. Монун картинасы кандай болуп атат эми, Куда билет бул жагы. Короче, нормально эле болсун эми. Звук жакшы болсо болду, самое главное. Ленинградка пробка. Элдин бардыгы платка менен жөнөшүптүр. Хоп. Мынакка кирип кетебиз. Ай, красавчик, молодец. Aynen. Şuradakile. Kaç. Так, мынаке терминалды açılıp tur уже. Taksiler, машинелер кадимкидей içine girip çıkıp atышат. Как положено иштеп калыптыр. Рейстер кандай болуп атат пока что белгисиз, бирок иштеп атат. Жакшы болду бул да болсо. Бир гыйла таксилерге жумуш көбөйөт. Уже терминал Б'дан проводник берди. Ленинградка пробка. Аэропорт күйүп турат. Бир заказ алсак азыр жирненький кылып турат. Аэропортко келелегиме ровно бир кылым өттү окшойт чагым. Мондай лисяндар келип калыптыр уже. Бизнес класста жүрөбү же элитте жүрөбү билбейм. Машина көп, основном комфорт плюс, Аризо, Камри, Аризо, К5. Машиналар бир сыра уже жаңыланып калгандай, өткөндө жанагы 2018-дерди бир сыра тазалагандан кийинчи. Машина көп экен бирок. Биз келгенде өчөлөк бирок, өчпөй эле турат. Көрөбүз азыр качан берет эми. 14 мүнөт ждайт деп турат. Коэффициент келешип калсак экен, 5 заказ почти 8,000 рубль болду. Каякта эле көргөзүп атат мына. Так, кресло менен заказ түшүп калды. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните направо. Заезжайте на территорию. Гирер менен эле заказ берип калды, елки. От надписи такси. Номер нужного сектора указан. Хайракет мен, не деп балдар менен кичине сүйлөшүп гаптан урсамбы дедим эле. Шереметованы бир көргөзүп коеюн. Бир кылымдан бери көрө эле келек. Жолдору бир аз өзгөрүп жаңыланып калыптыр, а так ичи ошол бойдон эле экен. Машина көп, адам да көп экен. Дагы бир жирненький заказ мон карап тургула. 1 саат 9 мүнөттө келдим. Внуково жакка келдим, 4,5 рубль болду. Развернитесь. Шереметовадан Через 100 метров поверните направо. Внуковага. Так. Дагы бир заказ түшүп калды уже. Кеттик дальше. Анаки. Майрам башталды. Эшикке чыгып алып, ожидание койдуруп алып, кусуп атат.
Ушундай, короче, түнкү саат 1 болоюн деп калды. Daha bir сочный, мощный заказ. 2680 рубль oldu. Yolki өлгүчө ичкен окшойт. Келер кегиче жолдо тостуруп көрүнгөн жерде кусу. Дагы жакшы машинеге куспады. Жанагы аракты ичип эле пияз менен закуска кыла берген жөнүнө оозу сүйлөсө урат го машинанын ичинде пияз жыттанып. Кытайларбы, кореецтерби, кимдер билбейм. Орусча сүйлөшөт күйдүрбөй. Так, түнкү саат 1 болду. Мол красотаны карагылачы. Не знаю, камера передает, не передает. Ох, таңгамал, вообще мощный көрүнөт экен. Так, туғандар, мынакей таң атып үйгө да келдик. Бүгүн Нурияны жолуктуруп алдым. Белорусский вокзалда экөөбүз бир кыйла сүйлөшүп турдук. Блогерчилик боюнча жана башка иш боюнча. Так, азыр камеранын аркасына каратайын. Канчага иштегеним көргөзөйүн бүгүн. Мунун фокусу кандай көргөзүп атат болду экен билбейм. Жакшы түшүнө албай атам дагы эле. Рейтинг мынакей 4.91 болуп калган. Мынакей. Пятница күнкү саат 12ге чейин 7 заказ болду. 12 000 рубль болду почти. Канчада башталды эле? Биринчи заказды саат 4'te алган экен. Биринчи заказ 4'te алган экен. 2 заказ кылып коюп, чай ичип андан кийин 8'de баштадым. 2 саат, 2,5 саатта эс алыпмын. И 12'den кийин 4 заказ кылыпмын. 4778 рубль болду тагында. 5000, 17000. 17000дик иш болду жума күнкүгө туугандар. Көрдүңөр, Так. Ушундай туугандар. Иш десе иш бар, жакшы. Кудайга шүгүр эле. Көрөбүз эми, могул камераны 1-2 күн иштетип көрөлү, кандай тартып атат болду экен эми. Звуктарын көрөбүз, картинкасын көрөбүз. Жакшы иш болду. Жаман эмес, чарчап болбой калдым, көптөн бери ночь иштей эле келем. Жөн эле көздөрүм жармашып, уйкум келип чарчап, уже башым айланып калды. Кофе ичсем, кофе деле жардам бербей калды туугандар. Ушундай туугандар. Эми күндө көрүшөбүз. Көрдүңөр кандай заработок болгон. Ийгилик барыңыздарга.